Баягы эле Садыр Жапаров. Ошо Садыр Жапаровка өлүп талып күйгөн элдер, мен силерге таң калам. Силер мындай бир адамды эмне эле мындай кумир тутуп, жанагы өзүнчө бир идеал тутуп, фанатизм менен кетип каласыңар. Баягы чубак ажы деп өлгөндүн баары өлүп талып ошо тиги аны бир кудай катары эне атасынан артык көргөн балдардын баары азыр ошакта кыздар балдар ошочо Садыр деп жүрөт. Садыр эле Садыр деп коюп жүрөт. Садырга эми карапайым эл боору ооруп коюп жүрөт. Эми түшүнөм, биз кыргыз эл деген ушундай, биз боору оорукчак ушундай бир аябай мээримдүү элбиз. Бирок эми боору ооругандан нар жактан да кичине башты иштетиш керек да. Эмнеге бооруңарды оорутуп атасыңар? Ай, кыргыз эл Кыргызстанга бооруңарды ооруткулачы. Өзүбүзгө ушу кыргыз эл үчүн өзүңөргө бооруңарды ооруткулачы. Эртеңки келечек эмне болот? Эмнеге ага түшүнүп атасыңар? Көрүп атпайсыңар эмне кылып атканын? Бир айдын ичинде эмне кылды? Бир айдын ичинде бул убактылуу эле техникалык премьер-министр, анан кийин президенттин жөнү тиги милдетин аткаруу болуп туруп, бир айдын ичинде эмне гана кылган жок я. Күнүгө бир алдайт, күнүгө бир күнү бир жалганы чыгат, эртеңки күнү кайра башка жалган сүйлөйт, алдайт. Анткени бунун деген бир мыйзам жөнүндө бир түшүнүгү жок. Мыйзамды же түшүнбөсө, сыйлабаса, мыйзамга баш ийбесе, мыйзамды урбаган болсо бул деген. Бул Жапаров деген канча 8 жылдан бери Жапаровду мына байкап көрүп билип жүрөм мен, аны таанып. Телефон менен да сүйлөшүп көргөм аны менен. Ал мыйзамды урбайт, ал көчөнү мыйзам менен жашап жүрүп көнө болгон эме бул деген. Эмнеге эле аны аябай мына олия машаяк кылып атасыңар аны? Аны аябай ыйык тутуп атасыңар. Качан бизде кыргыздарда ошондой бир кан уста бар эле, бир адамды аябай өйдө көтөрмөлөп, ошону тим эле хаң кылып, ана арстан келатат, ана хаң келатат деп. Ай, бу кандай? Бизде Кыргызда кан уста качан бар эле ошондой? Биз кыргыздар деген эркин элбиз. Эркин. Биз деген мындай кулчулукта бирөөгө баш ийип, бечара бир байкуш болуп, тепки жеп, запкы жеп, чыдап, тишибиздин кирибизди соруп, тамак ашка тиги чыдап коюп жашап, ошондой билбейм, андай ошо Жапаровду тим эле ыйык тутуп, ошого фанат болгондун баары силер ошо баягы кулдун тиги тукумдарынансыңар го я. Ошолордун тукумдарына каныңарда калып калган окшойт. Ошондой элдерди мен ошондой эле көрөм мен деген анда. Эгерде силер азыр такырын башыңарды иштеп түшүнбөй атсаңар, карагылачы кадрларда кимди коюп атат? Жалаң Бакиевдин кадрлары. Силер эмне билбейсиңерби? Жапаров деген бул деген Бакиевдин проекти. Бакиевдин аркылуу келди. Максим бүт жардам берди. Акча тыйындадан кийимдерин карагыла азыр. Азыртан баштап көзөмөлгө народный контроль кыла баштагыла. Жапаров эмне келди? Түрмөдөн чыгып келди түнү менен. Эртеси күнү теге акталып алды. Акталып дебедимби, теге сотко чечимин жокко чыгарып кайрадан ылдый жакка түшүрүп деп. Ошондон баштап карагыла. Кайсы мүлкү бар пайда боло баштады, эмне кийимдери боло баштады, каяктан келе баштады, каяктан бизнеси жок болсо, айлыгы жок болсо, каяктан ошо мүлктөрдү үй машина сашине ошо кийим кечекти каяктан келип атат деп карагыла. Элден көзөмөл ошону байкагыла. Анан азыр мына орустар Бакиевден жана Новиков, анан эмне деген орустардын баарын коет. Анын баары Максим Бакиевдин туугандары. Максимдин энеси деген орус да. Ошолор келип атат. Карагылачы кимди коюп атат. Жалаң өзүнүн жанында отурган, түрмөдө отурган жанагы сокамерниктерин түрмөлөш, тиги досторун коюп атат, бүт зектерди коюп атат. Мына азыр кол коюп чыгарып коюптур. Азыр түрмөдөн мына чыгып атат, амнистияны шыкылдатып, колду направо налево 2000 канча 3000 чыгарам дептир. Чыгып атат азыр түрмөдөн немелер. Эми баягы туура арасында тиги барды, мыйзамсыз отуруп мындай случайно кетип калгандар бар. Бирок кечирип койгула. Президенттин деңгели мындай болбойт. Өкмөттүн түзүлүшү, мамлекеттин түзүлүшү, мыйзамды бир сыйлабаган. Эми жанагы бир чал бар эле, тиги адвокатмын деп, анан өзүн бир укук коргоочумун деп жүргөн, бир 70ке чыгып калган бир чал.
Ал деген постоянно эле кыйкырып эле жанагы эми башка иши жок да делосы келбесе башка мусульмандардын укугу тигини коргоп атам демишетип бул жалаң эле экстремист Хизбут Тахрир анан тиги жалдагы башка экстремисттик уюмдардын тиги камалып кеткендердин аркасында чуркап эле кыйкырып жүргөнүн алып барып туруп азыр Госкомиссия по делам религияга ошого директорго кол коюп салыптыр. Бул эмнеси? Это же конфликт интересов. Как может жаңы кадр келсин, жаштар келсин дегенди алып барып туруп, каяктагы бир ошо экстремисттердин тиги адвокатын алып барып коюп коюптур. Министр культураны карагыла. Жанагы бөт өлкөлөр менен мына тиги соттун чечими менен экстремисттик деп таанылган уюмдун тигиден чыккан баланы Кадырбековду алып барып туруп аны министр культура кылып коюп койду. Ал болсо эмне эми жапсын анда жанагы опер театр и балет аны жапсын, тырталактап бутун көтөрүп тиги бийлеп атат деп алар да кайра тиги наам берип койгула, лейбл проститутки деп. Жакшы көрөсүңөр го, бирдеме эле проститутки дейсиңер. Эркектер сүйлөсө гей деп элечи. Айга эмне деген түшүнүк бул деген. Музейде жапкыланды. Бүт эмен бар бүт жанагы опера театры, балеты, драматический театрды бүт жапкыланды. Баарыбыз эле караңгы бир арт жака бир үңкүргө кирели. Биз деген кыргыздар современный кыргыз болуп, бир научный открытие жок, бир изилдөө илимди жок, докторский, кандидатскийди сатасыңар ары бери направо налево. Ушу азыр силерди алдап жатат. Президенттик система деген ошо жакшы, ошого өтүшүбүз керек деп. Президентский жака өтсөңөр анда шооруңар катыды. Анда шооруңар катыды. Ал келет анан мына Бакиевтерди тосуп алгыла. Аларды бүт барын чекесин актап, жерлерин, мүлктөрүн кайра кайтартып, мына соттор процесстерди баштап атышат. Бакиевтерге баш ийгиле, билбейсиңерби? Азыр мына Южный кландын баары тиги джентльменский соглашение кылып алып, алар бүт ошо тиги биригишип алып азыр кылып атат. Кайдан билесиңер? Может, Садыр Жапаров азыр алардын марионеткасы. Садырды азыр коймуш этип, ал болсо потом кайра передача власти кылдыртып, анан кийин келет анан. Анда Максим Бакиевди президент кылгыла, эмкиси следующий аркасында турган ошолор. Эмне үчүн Райым Миллионду камабайт? Эмне үчүн бул өзүнө көп ыйгарым укуктарды кылып алып, бул деген легитимсиз, бул деген мыйзамсыз нерселерди кылып атат. Максим Бакиевди актап азыр алып келет. Райым Миллионду болсо мына азыр биртке акча бердиртип коюп туруп, аны президент кылып алгыла. Ал келет, легально келип туруп азыр мына отурат, парламентский шайлоого келип отурат. Келгиле, бүт ошо силер өзүңөрдүн колуңар менен, өзүңөрдүн башыңар менен ыйып берип, жүгүнүп берип, колчулукка баратасыңар. Бизди только жанагы парламенттик система гана алып калат бизди. Биз жаңы эле баштаганбыз, парламенттик система точно тиги өркүндө өсө элек да биз үйрөнүп жаңы баштап келатканбыз. Парламентский деген бул эмне? Парламент деген бул деген ошо эле курултай. Ошо курултай, парламентке депутат ким боло алат? Любой киши болуш керек. Таксист болосуңбу, базарда соода кылган киши болосуңбу? Сен өзүң эгерде ошо айлапаң жерде ошо партияң менен келип, сени колдоп берсе, пожалуйста, кел жогорку кеңешке отургунуң. Кел отургунуң. Талаш тартыш, издержка дегендей сот системаны өзүнчө кылыш керек. Садыр Жапароварга айланайындар. Катуу ишене бербей, ойлоңгулачы, анализ жүргүзгүлөчү. Ошо тамга тааны окуганды унута элексиңерби? Унута элек болсоңор окугулачы. Уккулачы көбүрөөк. Садыр эле садыр деп. Эгерде жанагы Раматлык Чубак Жалилов ал болсо өзүнүн мозга обработкасын кыла берсе, эми келип алып садыр эле садыр деген мозга обработка. Ошонун бүт жанагы фанат жетимдери бүт садырга азыр тапит этип жүрөт. Кыргызстандын келечегин бир ойлобогон эмекенсиңер. Булар деген Кыргызстанга ачка түрмөдөн бир сокур тыйыны жок. Бул деген бай силерди калпайтып, комтөрдүн маселесин көтөрүп жүрүп келип алган ачка Садыр Жапаров, анын аркасында турган Бакиевтер, анын аркасында турган Матраимов, аркасында отурган чорнелер, бандиттер келип алып Кыргызстанда азыр бүт тонойт.
бөт тонойт азыр деген болгон калгандарын саттыртып алдыртып. Эмнеге ошону түшүнбөйсүңөр, мен билбей атам мен деген. Ошону эмнеге көзүңөр көрбөйт силерге? Өзүңөргө бооргарды орткулачы. Садыр Жапаров дей бербей. Адамды, киши, тирүү кишини кудай кылган бизде Кыргызстарда болгон эмес. Тирүү адамды кудай кылганыңар токтоткула.